Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Биз азыр Мелис Мисанбаев элдик табып чөп менен дарылаган дарыгер менен маектешип отурабыз чай үстүндө. Мына лапух деп, орустар лапух дейт, биз ат кулак дейбиз. Дагы кайсы жерде кандай дейт, жана чоң калдайган жалбырактар бар. Ушуну аябай көп айтып атышат. Уйгак дейт да. Уйгак деп коет, жана чоңойгондо уйгак чыгат да үстүнө. Ошону мен билчү элем, жанагы үстүнө чыккан немелерин кайнатып, чачка аябай жакшы болгонунчу. Анан азыр мунун да көп өзгөчөлүктөрү ачылып, анан реклама кылып атышат да. Анан сен да колдонуп баштапсың. Бул эмне болгон өсүмдүк экен, бул кандай экен, эмнеге дары экен, ысык бекен, суук бекен, ушу ат кулак жөнүндө сүйлөшөлүчү. Мурда биз Оргошун жөнүндө, мына комплекс жөнүндө сүйлөшкөнбүз да. Азыр бул лапух жөнүндө айтып берсем, бул бүт эле интернет пространствода и Россияда буну катуу изилдеп, катуу эметишкен да. Лапух профессор всех болезней деп турат. Даже рак лечит деп койгон, бирок рак не лечит. Себеби дегенде 3-4 стадия болгондо Россиядан көп деле лечение кылып атышат, но мен анализин көрүп атам. Анализинде боор ичегин таптазасын көргөзүп коюп атат да. Эмне кылдыңар десем, 2 жыл 3 жылдан бери лапух ичебиз депчи. Ошол үчүн бизде кыргыз элге это не значит, что лапух ичсе эле айгат деген эмес, значит убактысы көп экен да бунукучу. Ичип жүрө бериш керек экен да. Анан срочно айгам деген анда ал больница эле, ал срочночу. А бул акырындан ичип жүрө бериш керек, буну адат кылыш керек. Биз күнүгө эле чай ичебиз да туурабы? Күнүгө эле тамак жейбиз. Ошону как тамак катар кылып туруп киргизип коюш керек экен, постоянно столдун үстүнө коюп коюш керек экен. Тамырын деле кайнатып коюп коюш керек экен, бала чакага чейин берсе болот. Өстөрү жалбырагынан согун чыгарып ал десең, көбү жалкоолонот, кантип чыгараман, кантип эметем, даярын эле алам деп элечү. Өзү кылган нерсе жакшы нерсе. Огородунда толуп атат. Айдагылар айтам да. Туура кылыш керек да. Туура кылганда жолу ошол эле, бир эле жолу болуп атат да. Жалбырагын жуудуң. Мясорубкадан өткөрдүң, марлиден сыктың, согу чыкты. Ошо согун ичип алыш керек. Согун өзүң ичип турасың, ачкыл, кычкыл болот. Но аны сохранение кылыш үчүн айырген мед эмелерди сакташ керек да, жолун Кош керек. Но тамыры күчтүү болуп атпайбы баары бир. Тамырын эмне кылдың? Жакшылап жуудуң, кезип сезип, жакшылап тамырын күздө жууп аласың? Жок, жазды деле, азды деле боло берет. Тамыр өзүнүн свойствосын жоготпойт. Ал может быть азыр кичине жалбырагына кетти, анан болбойт деген ал жок, аны доказано, даже орустар аны бүт изилдеп атат. Айырмасы жок, кичине эле бир нерсеси эле көп, а зато бунуку тигиниси көп деп эле аны доказывать этип атат видеодочу. Айырмасы жок да, что сен азыр барып жууласың, күзүндө барып жууласың. Күзүндө жуусаң каерде кургатасың тамырды? Бардын возможности жок да кургатканга. Азыр күн чыгып турат. Сонун жууп туруп эле кезип коюп койсоң, значит үйдө минимум 1-2 килограмм тамыр туруш керек экен да, кургагы. Ат кулактыкы. Ат кулактыкы. Үй бүлөгө ал 1-2 килограмм аз экен. Бир чоң эле куржут туруш керек экен, аны күндүк ичип жүрө бериш керек экен. Өзү любой дарын ичкенде медицинада бекенен жазылган эмес да. 10 күн ичсең эз ал деп турат да туурабы. Чөптөр деле ошондой да. 10-15 күн ичкенде 5-6 күн эз алыш керек организм. Сен азыр ат кулакты кандай алып берип атасың? Тамыр деле берип коет, моундан бир каштан коюп кайнатып иче бергиле депчи. Бул керексиз эле. Порошок кылып алдыңбы же жөн эле кесиппи? Станоктон өткөрүп койдум майда. Порошок кылып. Майда, чтобы удобно болуш үчүн, кашка салыш үчүн. А кескестер там мынча грамм, тигинче грамм алга там катуу деле эмеси жок да. Ичип жүрө берсе болот да. Суу аз кошуп койдуң, көп кошуп койдуң депчи. Айрымсыз. Бул кайсы ооруларга дабаа экен? Боорду тазалайт да. Боорго? Боор, ичеги прям ушундай тазалап атпайбы. Анализ айтып атпайбы. 4-3 стадия болсо деле боору таптаза туруп атпайбы. Жөн эле мен таң калып атпаймынбы? Жаш баланын боорундай го сенки уйку без өтүнө чейин бүт таза. Эмнеге десем 3 жылдан бери лапух ичип атам. Бизде рак айгат деп туруп 3 жылдан бери ичип жүрө беришкен да. Рак айыкпайт лапухтан. Бар да. Кескес курттарды мен деген мына антипаразиттар тигин тип анан эрмен деп эрмен кескес темелерди өлтүрөт курттарды. Кескестердин күчү жетпейт. Вируска эч кимдин күчү жетпейт. Вирусту бирөө да өлтүрө албайт деп доказано медицинада. Организмдин өзүнүн бар да, иммунитет бар да. Аларга деле күчү жетпей калат кескесте. Айла жок, анда угургошун кирет, болду ошол эле. Айла жок, киргизиш керек угургошун.
Азыр мына ат кулак боюнча бүтүрөлү. Мына кыргыздар мына азыр ат кулак өсүп атат. Аябай чоң болуп өстү. Аябай чоң болуп өстү. Жалбырактар калдайып турат. Азыр тамырын жулуп алганыбыз жакшыбы же жалбырагын сен айткандай сок кылып ичсек болот экен, э? Жалбырагын сок кылып ичиш үчүн а жерге дагы спирт кошулат. Мед кошулуш керек да. Кичине дамын немеш керек. Жумшартыш керек. Жок, аны сакташ үчүн. Экинчи жолу бар сакташ үчүн сок согун чыгаргандан кийин эле сразу тоңдуруп коюш керек. Заморозка, холодильник, морозильникке коюш керек. А өздөрүнө ичкенге, азастан ичип жүргөнгө, азастан жазап, азастан ичип жүрө берсе болот. Эч нерсе кошпой эле иче берсе болот. Кычкыл болот. Жалбырак кычкыл, бирок күнүнө 50 грамм, 100 грамм ичип турса болот. Бир кишиге. Үй бүлөдө бир эле киши эмес да. Обязательно ооруган киши эмес, бул бардыгы ичиш керек. Балдар дагы ичиш керек. Кичинекей балдар болсо ичиш керек. Ичегин тазалап турат кадимкидей. А тамырын кышкыга даярдабаш керек. Мунун азыр элдер үйрөнсө, муну да бизнес кылып сатса болот экен да. Сатып эле атат, бардыгы эле сатып эле атат, бизнес кылып эле. Бардыгы эле даярдап эле, бизнес кылып эле сатып эле атат. Туура кылып атабы, туура кылбай атабы, мүмкүн туура эле кылып атат. Эми бардыгы эле туура кылбай койбойт да туурабы. Но элдер өздөрү үчүн ушуну кыла берсе болот. Тамырды кандай кылыш керек? Тамырды жакшылап казып алып, жакшылап жууп коюп эле, сабизди кескенде эле тегерек кылып, картошка кескенде кылып, күнгө жайып эле, кургатып эле сактап коюш керек. Бир куржун туруш керек үйдө. Бир куржун деген бир пакет, значит. Үй бүлөгө керек. Кышында деле иче берсе болот буну. Бул ысык суукка да кирбейт. Бул орто болуп калган. Бул как продукт эле болуп калган. Булдан сен үшүп каласың же булдан суук өтүп кетет деген да нерсеси жок. Ошол үчүн буну орустар изилдеп профессор всех болезней деп койгон. Мисалы алтын тамыр ысыкка кирет, угур кошун суукка кирет, но лопух ал орто кирет. Значит, ат кулакты дагы коркпостон ушу дары чөптөрдүн катарына кошуп колдоно берсек болот экен да? Прям бардыгы. Независимо сен ооруп атасыңбы, оорубай атасыңбы. Жол ушундай.